Сокулуктун бир жеринде бар да эми. Ушул жерде 8 бала багышат. Бир үйдө организация кылып алышканда 8 бала ичинде члени. 11 киши айлык алат. Эми элестетип көрсөң ушул Кудайга жагабай. 11 киши уборчудан баштап тиги директоруна чейин 11 киши айлык алат өкмөттөн. 8 бала багышат. Мен 17 киши багам, айлык албайм, өзүм пенсионермин. Анан салыштырып көрчү, кандай ушул мындай окшошуп атабы, жакындап атабы, кызыктай да. Анан эми мен буну милдет кылбайм. Просто кээде ичиң күйөт да, мына күйгөн жерлерим ушулар да. Темеле күйүп кетесиң, айланып гана кетесиң, айлыгың жок. Сиз угуп аткан подкаст «Киши» деп аталат. Менин атым Элмурат Ашыралиев. Бул эпизоддо Муса Иманалиев менен тааныштырам. Ал үй бүлөсү менен Сокулуктагы Кызыл Туу айылында жашайт. Ошол эле үйдүн короосунда көчөдө калгандар үчүн там салып, азыркы күндө 17 үйсүздү багууда. Бул ишти баштаганына 20 жылга жакындап калды. Ушундай жакшы кишилер көп болсо деп тиленип атабыз. Биз да кичине колубуздан келгенче жанагы баня менен көргөнбүз интернеттен. Мен эми эле барып Муса ага жана жубайы менен учурашып отурсам, аңгыча бир ишкер аял уулу менен жардам алып келип калды. Инстаграмдан көрдүм да. Нормально. Салигим айтып атып. Сизде О, Муса. Муса. Бул интернет Муса деп жатып койчу. Ушундай боло берет да. Саламатсызбы? Саламат. Сиздин аябай эме экен, ошо көрүп алып өзүбүз эле балам экөөбүз келгенбиз бир аз балдарга жардам кылалы. Балдарыңыз барбы? Балдар бизде моундай кишилер, чалдар. Балдарыңыз интернетте балдар деп жүрөт го. Балдар ал тетиякта бөлөк айылда. Башында алар балдар үйүнө бараткан экен. Бирок жолдон ар кимден сураштырып отуруп, үйсүздөрдү караган ушул Муса аганын үйүнө айдап келип калышыптыр. Бизде монду көчөдө калган бомж кишилер. Үй жайсыз жана арак ичип кеткенде. Сенде көп ошондойбу, Анан кийин бул бала дагы ушу бизди тарталы деп келиптир. Бул бала тарталы деп келиптир деп мени тааныштырып өттү. Жардам бергиси келгендер адашып келип калса да, алып келгенин тапшырып өткөрүп беришти. Биз сизди бала да багат экен деп ойлогонбуз. Но эми жөн эле благотворительный өзүбүз эметпиз, ошо өзүбүз эметпиз да. Карысы деле бар, жакшы деле бар. Басылбек. Биз ошо балдары бар го деп эми мандарин сандай менен карылар деле жей берсин. Боло берет да. Булар деле бала. Ооба да. Ошентип Муса ага аларды үйгө чайга чакырып, андан ары суроолоруна жооп берип, өзү жөнүндө жана жасап аткан иштери туурасында айтып берди. Рахмат, ушундай дүйнөдө жакшы кишилер бар үчүн дүйнө кармалып турат деп атпайбы? Эми биз бул кылган ишибиз үчүн айлык деле сурабайбыз. Ал бутуңда байла. Рахмат, бир чындан чай ичкиле эми. Биринчи бөлүм. Чай үстүндө баарлашуу. Бул эки комнатада жашачубуз биз. Ушул жакта квартира турчубуз. Анан акындык менен анан буйруктан сатып алдык ушул жерди. Өкмөттүн эмес, сапалы эмес, Сапосын строить цехта койчу экен. Анан могул эки комнатада кароолчу жашат экен. Ошо кароолчунун үйүндө жашап анан кийин чыга кел арка эшикти. Тияк отурасыз. Силер тияк отурасыз. Бала тияк отурасыз. Силердин кемпириңин жанына отурган, мындай өйдө өткүл. Анан кийин бул үйдөн кийин анан бул экөөнү илгери буякта эркектердики, буякта аялдардыкы болуп, анан бул бак бар болчу, анан бактын түбүндө отуруп алып тамак ичебиз. Буякта эркек бомуштар, буякта аялдар бомуштар. Анан өзүбүз буякта жашачубуз. Анан кийин буякта бак бар болчу, анан кийин тедияка балдарга цехтин ичин үй кылып, аяка кетирип, анан буякта өзүбүзгө кылдык. Мурун строй цех болгон экен, мояктары гараж болгон экен. Анан ошо строй цех бирөөнүк экен, анан ошол жактан ошондой кишиден сатып алдым да. Анан ошол жерге булар үчүн жатакана салдым. Тигини өзүңүз салдыңыз. Анан ичи жулуу, 4 кишиге бирден комната аябай жакшы эме болду. Азыр канча кишиңиз бар? Азыр 17 киши бар.
Аялдар да бар да, Тоодо да бар, айылдар да бар. Основной эркектер окшойт, Основной эркектер. Айылдар көп албаганга аракет кылабыз, но аябай эле муктаж болуп көчөдө калса айла калууга туура келет. Биринчи аялдар алганбыз, Так аялдар менен эркектер болгондо бардак болуп кетет экен. Кырылышат экен. Бири менен бири сүйүшүп, биринин ичи таарышып, анан кийин чогушуп. Любовь болуп кетет экен, жаман экен анда кырылышып. Анан кийин мындай баягы аялдарды албайбыз, но Тиги үйлөргө тамакты ким жасап берет? Ишиңиз бар. ошонун арасынан эле Өзгөлөр жасашат, бул ушундай экен да. Эгерде биз бага берсек, алар жанагы байланган койдой эле жата берет экен. Ал туура эмес экен. Анан барган сайын опытный болуп баштайт экенсиң да. Анан өздөрүн кылдырып, биринчи аялым кирин жууйт, нан бышырат, мен тиги бу кылып, эси соп кечинде фамилиябыз таппай жыгылабыз. Анан кийин бара анан кийин андай кылып туура эмес экен. Булар өздөрүн иштетиш керек экен. Инвалид болсо жардам беребиз. Соолор иштеш керек. Анан кийин ошол туура болду да. Анан кийин тиги бирөө нан жасайт, бирөө кир жууйт, бирөө баняны жагат, бирөө тигини кылат, бирөө аттарды. Анан ушул туура болду да. Анан биз кичине жеңилденип баштадык. Бирок туура кылган ошол. Аттын тайрнысыга өткөн отурду. Отура берет экен, анан дагы бак кыла дейт экен. Бак кыла эми, силерге ошончо акча төлөп атып, ким төлөп атат мага акча? Мен каяктан билем, өкмөт. Албайсыңар да, жардам албайсыз да. Жардам албайбыз, анан ошого таң калып булар тартып жүрбөйбүз да. Сиздерге алып келип беришеби? Бизге ар кандай тагдыр менен келишет. Кээде тууган тушкандар батпай калды, туугандыкы тыштап коюлду, жалко. Же бул тил албайт деп ошондойлорду алып келет. Кээ бирөө болсо өздөрүгө ыйлап келишет. Кээ бирөө мага жолугуп калат. Канча жыл болду сиз муну ачканыңыз? 16 жыл болду. 2004-жылы ачтык. Бияка келдиңер. Келдик. Ошондон бери далай окой-токой жашоолорду көрдүк. Кыйын деген строительдер, комузчулар, кыз бураган сабылын негиздеген жетекчи келген да. Ошол көчөдө калды. Рахман Салмаматов деген анын. Жана кимде Гүлшайыр сатып калса да мурункусу. Гүлшайырдын мугалими негизи. Жок, алып келбедик бирөт, цирктин янынан алып келбедим. Цирктин янынан. Көчөдө жатып берди бакшы. Карлар үйүндө өткөзгөн бирөө болбой калды, так чичип сыйып калды. Анан менде медик жок. Аябай кыйналып калдым. Анан ошондо моганда индон бар болчу, Маловодныйда. Детский боллекте да. Анан ошол жак менен директор менен сүйлөшүп ошол жакка өткөзүп, мен маякта мед персонал бар, анда мындай анан. Ошол жактан каза болду, анан ошол жактан чуркап анан кийин көмүп, анан чуркап бирдик бачоо. Мен деле айтып калышат да, эмне эле тиги арак ичкен дей бересиң, анан бомж болуп кеткем, анан аракты андай деп туугандарымчы. Анан айтам, мен андан өзүмдү басындайын деп эмес. Мен ушу менин тагдырым бирөөнө дагы сабак болуп калар экен. Көрсө аракты наркологический центр жок эле таштаса болот экен, билсин. Мен сизди телевизордон көргөнмүн, эмес жактан. Сиз телевизорго чыкасыз, жок, өзүңүз ичип жүрүп анан ушундай эмек. Ошол. Анан кийин ушундай суроо беришет. Анан эмне болду? Анан кийин арак таштадыңар, анан? Жок да. Анан бир аял үйлөндүңөр, анан кийин үйлөнбөй эле жараштың ошол аял менен. Мурунку аялыңар менен деп барда. Ошол мурунку аял. Сиз да барып көрүп, тукамды бирдеме да жасайсыз, колдонуп. Тиги пилорама цех бар болчу да. Ошентип анан кийин кайра жарашып. Оттун жагы жашашып экен да. Уже мен ошол жакта жүрөм да көбүнчө. Орусу да, кыргызы да бар турбайбы? Орус. Биз бул нациясына, анан динине карабайбыз да. Адамдын оңолушу кыйын экен да. Момент эле оңолуп калбайт экен. Муну өз практикамдан билем да. Мен 100 жолу арак таштадым да. Бирок 100-үнчүсүндө өзүм ыйлап анан таштадым да. 99 жолу бул доктурга да алып барды, эмеге да, тууган тушканда бар, молдо табып баракеттин баарына бардык. Бирок аракты кое алган жокмун анан. Кийин анан ушу кызым турмушка чыкканда ошондо аябай зар какшап ыйладым да. Кудай барсыңбы? Балдарым ушинтип жер карап калды. Эми кызым турмушка чыкты эми. Аябай жакшы көрөм деп өзүм баласакмын. Эми кызым турмушка чыкты, мунун кайын журтту, кайын эжелери өлтүрөт бакшы жейт го. Кудабыз алкаш анан атасы алкаш деп мүдүрүлүп жыгылса эле мына алкаштын кызы ушундай болот да. Дейт го деп аябай ыйладым да. Анан ыйлап түн ичинде жатып жер чапчып чөп жулуу ыйлайм келип.
бакыр өксүйүп бир күч берчи деп анан кийин эсим ооп калып ошондо мындай байкасам ичимде ушундай кубаныч болуп жеңилденип өзүм аябай сонун болуп калыптым. Жарым бутулка арагым бар, аракты ошол жака таштадым да кеттим. Эки бомуш айыл менен мен үчөөбүз жашайбыз бир жердечи, бир башкалык калаган жерде. Бомуш айылдар дагы тыңыраак бомуштарды карайт экен да. Ошолорду жетелеп алса, ал үй табат экен, бирдеме табат да. Бомуштардан сактап калат дегендей. Ошентип анан ошол үчөөбүз жашачубуз бир жерде. Анан эртең менен кичике кызым келип калып, 3-4 класста окуган. Папа кеттик жүйгө деп. Анан кеттик деп анан экөөбүз жетелешип алып кеттик. Баягы тиги кыз айылдар жибербейт. Биз каяка барабыз деп. Аракты койгула же болбойсо эмне кылайын мен? Кетейин мен семьяма барайын, карачы балдарым ыйлап атат деп. Кеттим. Ал кайтып келгенде үй бүлөсү кандай кабыл алды? Бул жөнүндө тыныгуудан кийин. Сиз Киши подкастын угуп атасыз. Бул эпизоддо Муса Иманалиев туурасында сөз болууда. Экинчи бөлүм. Кызым эми мамаң дагы урушат да, үйдө дагы уруш талаш болуп, десем, силер унчукпай койгула деп. Анан мага ким чай, мен чай берем деп анан. Анан ичип келип анан кийин үйгө кирип анан. Айткандай эле бул өстөл даярдады, чай койду. Анан тиги кызыма чай сунат да, мага сунбайт. Мен жанында отурам, мага сунса да болот да. Жок, сунбайт. Кызыма сунат, анан кызым мага берет. Күлкүм келип сүйлөйүн деп, бирок кой сөз түрүп атпайын. Ушунча акындык менен. Анан ишке турчу. Жарашып. Жок, токмокто турчубуз. Токмок. Токмоктонбуз. Анан якты ичкип калган да. Анан токмоктон мен аракты таштаганда, аяктан көп жол таштадым да. Анан ошондо аракты кийинкисин өзүм барып таштайм деген да. Бияктан кетейин дедим. Бияктан кетпесем болбойт деп. Кое албайт экен. Көрсө курукту жерди которуш керек экен да. Ушу да аябай мааниге экен да. Бир бомуш бар болчу, ажы кыз болчу да. Анан кийин кантип жашап атасың, бир мындай бир эмелериңди айтсаң десем. Бир моссоветте отурабыз дейт, анан кийин баш ооруп, түндө аябай ичкенбиз дейт. Анан баш ооруп отурсак анан мен очередим болуп калды дейт, кайыр сурамай. Анан кайыр сурап, минтип алып анан кайыр сурап чыктым дейт. Анан бакыш деп атты дейт. Кыздар өтүп барат бир дейт. Анан бакыш карачы кыргыз окшойт деп. Анан онда силерди Кудай сүйөт деп койдум дейт. Анан андамды шыпылдатып кылам дейт. Анан Кудай сүйөт деп анан жүрөк тартып койдум дейт. Бак дутукта турбайт, анан 20 сом бере койду деп. Анан атак обычно 3 сом, 5 сом ушундай берет дейт да. Анан тигине бир кыз 20 сом бере койду дейт. Анан сүйүнгөтө рахмат деп иттирди. Тигине чочуп кетип качып бардат деп. Бор без. Амалдар. Дудукен мутук рахмат деп иттирдим деп койду. Бору сезилип. 20 сомду көргөндө сүйүнүп кетти. Көп болду. 3 сом, 2 сом берип атсаң. Ошентип бор десип, 20 сом ал бир бутулка арак экен да. Эмнеге? Ал кезде. Жок. Алар арак албайт экен да, спирт алат экен да. Аптекага 20 сомго 100 грамм спирт алат экен. То есть 200 грамм, 250 грамм экен. Мындай флаконда 250 грамм экен. Анага суу куюп туруп бүттү, арак экен да, ал спирт экен да тигил. 250 грамм спирт, ал 20 сом турат экен да. Анан бүттү, төртөө пахмел болот да. Ушунда. Анан ошентип анан боору сезилип атат. Ошончо жана көчөдө барсаң спирттин бутылка көп жатат да. Ошентип жардам алып келген эне менен бала көп деле отурушкан жок. Муса аганын үй бүлөсү менен кыскача таанышып, кызыккан суроолорун беришип, анан бата алып турушту. Силерде кишилер көп болсо экен, Кудайым силерге ден соолук берсин. Үйүңөрдө тынчтык болсун. Ойлогон ой максатыңарга жеткиле. Ден соолукта болгула. Силерге да ак бата каалайм. Кудай колдосун силерди, ден соолукта болгула. Ошо. Сизге окшогондор көп болсун биздин Кыргызстанда. Эмне аласыз? Рахмат. Булардын эмеси тиет да сизге да силерге. Рахмат. Ушулардын батасы силерге деп дейсиң. Негизи биз ушундай бата менен жашап кетебиз. Кимисинин батасы тийип жашап атканыбызды ким билет? Бирок урсак жашап кетебиз.
Сыртка чыккандан кийин Муса ага үйсүздөр үчүн салынган Ородогу жатакананы көрсөтөйүн деп калды. Жашоо шарттарын бир көрүп койгула мынча болду. Ушуну Кудайдан сурап жүрүп ушуну салбадым мына жатакананы. Ошондо анан эс алдым деп. Ата мен элестетсе керек, мен тиги жылуу үйдө булар бул сарайда жашап аткан. Аябай капа. Аябай капа болду. Гиребер, бар менен гиребер, бияк сүрүп коюшат анан. Гиребер. Конечно, эметесиңер да. Мына. Үйлөр жылуу. Гиребер. Тамакты бияктан турат. Аякта чымчык болчу, жубай уголок деп. Анан азыр жок да. Тамакты бияктан бышыршат, анан бияктан тамак ичет. Бу бияктан выдавать этет. Анан мондай комнаталар ар бир комнатада 4төн. Жүргүлө көрсөтөйүн. Чечил сен. Сен жок, гиребер. Мондай комнаталар. Ана. Жатакананын кире беришинде ашканасы бар. Бөлмөлөр болсо чакан, жарык жана таза. Ар бир бөлмөдө 4төн керебет коюлган. Эң чекенки бөлмө жабык турган экен. Анын таржымалын Мусага өзү кыскача айтып өттү. Анан бул болсо кызымдын комнатасы. Мен ушу жатакананы салып атканда кызым, кичке кызым айтты да жанагы 3-класста мени көчөдөн алып келген кызчы. Папам мага да бир комната салып берди. Сага да бир комната анан ошол кыз бекитип коет, азыр турмушка чыккан. Ошондо да болбойт. Сен комнатаңды алып кетесиң менен. Алып кетпесем да бекитип коем. Келген конокторду узаткандан кийин ошол эле үйдүн короосунда Муса аганы кепке тарттым. Ошондо азыр эми канча киши келип кетти ушу баш аягычы? 3төн ашты. Аштыбы? 3төн аштан кийин биз эми эч ким деле кызыкпайт экенбиз жазганыбызга эмебизге, баягы өз үчүн жазып койчубуз, анан кийин жазбай деле калдык. Мындай эми болжол менен 3төн ашты да. Анын бир 60% дейлер оңолуп кетти. Азыр үйлүү жайлуу болуп, үйлөнүп, үй бүлөсү менен жарашып дегендей иштеп кетишти. Анан тилекке каршы калганы оңолгон жок. Азыр көчөдө жүрүшөт, же болсо өлүп деле калышты, ушундай да. Анан аябай өкүнөм ушул жеткизе албай калганыма. Тили менен жеткизип, ушу эмгегим менен, жашоо шарты менен жеткизе алгандарым оңолуп кетишти. Жеткизе албай калгандарым оңолбой калды. Анан өкүнүчтүү. Демек дагы эле опытым асыраак экен деп ойлоп коем. Опытым болду, толду дегенде өзүм өлүп калам деп анда. Ошо иште биринчи баштаган убактачы туугандарыңыз, бир туугандарыңыз каршылык көрсөткөн да. Ушундай болду да, эми эч ким эмне кыласың буларды депчи. Анан ошондо эмне дешти? Анан ошону кантип буларды баардан байгандай көндүрдүңүз ошого? Эч ким түшүнө алган жок да. Анан мени келинчегим деле ойлоп жүрдү окшойт, оорулуу болуп калган деп. Башынан кеткен го деп жүрдү окшойт. Семьям деле анан мен айттым, ушундай иш кылам, мен бомустарды багам. Анан мен мындай иш болуп кетет деп деле ойлогон жокмун. Но бомустарды баккым келди, ушуларга жардам бергим келди. Эмнеге дейт? Эми себеби көчөдө жүргөндө көрдүм ушулардын ыйлап жүргөндөрүн. Анан ушуларга жардам берейин. Хоть бир кишиге жардам берсем дагы. Себеби мен көчөдө жүргөндө мага жардам берер киши болбой калды да. Ошондо аябай заманам курулду да. Ошондо ушундай бир байкуштарга бир жардам берген киши болсо деп аябай эңседим да. Ошондо айттым, эгерде мен ушул жерден чыксам, жардам берем мен ошо ыйлагандарга деп. Анан ошол сөзүм менен жардам берип келдим. Анан туугандарым түшүнгөн жок аны. Өзүңдү өзүң багып алчы, эмне кыласың бирөөнү? Бомуштарды өзүнүн туугандарына батпаган бомуштарды сен эмне кылып багасың деп. Анан мен башыман өткөндүктөн мен буларды жакшы түшүнө алам. Бизди башынан өтпөгөн кишилер түшүнө албайт экен да. Ошон үчүн биз бирибизге бирибиз үйлүк таяк болуп жашап келатабыз. Ден соолук, жеке коопсуздук деген бар, өмүргө коркунуч келген,
ушундай оору адамдардан оору жугуп калган учурлар болобу? Кантип сактанасыз эми ошолордон? Ошол жагы кандай болуп атат? Болуп атат да эми. Давление болуп калыптырмын. Бир жолу монун ичинде экөө согушуп атат. Бирөө ломду алып алыптыр, бирөө балтаны алып алыптыр. Кайкырып сүрөм болуп калган эле атып чыктым, бутумду чалап ала кийип эле чуркап чыксам экөө бир казак бала болчу. Анан кыргыз бала экөө согушуп атты да. Нөкөнүн ортосунда турууга туура келди. Тыштагыла дедим азыр. Өкөңдүн тең башыңды жарам азыр. Тыштагыла. Деп кайкырып баягы буларга да мындай кээде кардуулук керек да, мындай строгойлук да керек да. Кечкене мээримди төгө берсең булар минип алат да. Анан кээде мен атамын да. Кээде кардуумун, кээде жакшы көрөм. Экөөнү эки чаап баскыла деп анан. Ошондон кийин анан экөө токтоду. Ошол казак баланы кийин Казакстандын жанагы посольствосунан уруксаат алып, ошол жактан паспортун восстановить этип анан Казакстанга салып. Кийин Казакстандан анан кат келди. Аман эсен жеттим, ата, рахмат сизге деп, семьям менен жашап атам деп. Ал жумуш бияктан баргандар менен жумуш иштешет. Анан ошол казак бала да ошол жакта иштеп аткан болот да, анан Дордойго келишет кайра оптом. Айлыктарын алгандан кийин. Бияктан ичип, кыргыз балдар аябай ичип тургандан кийин акчасын баарын алып шумуш бүркөттү да. Эчтеке жок калып, көчөдө калып да анан ичип кетти. Ошо бомждардын арасында жүргөн жерден анан таап койгон. Сизге чоң рахмат. Силерге рахмат. Ушуну билип, мен кылган ишимди билип, ушуга интерес кармап, ушуну чоңдорго жеткизелик, ушуну элге жеткизелик деп аткан бу дагы силердин кызматыңар дагы жакшы да. Мен рахмат, ушундай балдардын бардыгына да сүйүнөм. Ал болсо биз бир бурчтары дүмүрөңдөр кашкылак жерде кыла беребиз, эч ким билбейсе. Аны негизи жакшы жагыбызды эл билип турганы жакшы экен. Бул мактанчылык эмес. Адамдар такай эле жаман жакты көрүп турганча жакшы жакты көрүп турган. Демек арабызда жакшы кишилер да бар экен деп, алдыга өскөнүбүзгө жакшы да. Бул аптага даярдалган чыгарылышта Муса Иманалиев менен тааныштырдым. Бул Киши подкастынын 1-сезонунун акыркы 6-эпизоду болду. Ошентип Киши подкастынын 1-сезону аяктады. Бул сезондо коомду жакшы жакка өзгөрткүсү келген жана ал үчүн өз салымын кошкон кишилер менен тааныштырдым. 2-сезон күз айларында жарыкка чыгат деген үмүттөмүн. Ага чейин кошумча же болбосо бонустук эпизоддорду даярдап чыгарып турууга аракет кылам. Кошумча эпизод үчүн сиздин сунушуңузду күтөм. Эгерде сөздөн ишке өткөн кайдыгер эмес адамдарды таанысаңыз, анда мага 0552 012 789 номерине WhatsApp же Telegram аркылуу кабарлаңыз. Киши подкастына жазылып коюңуз жана ал жөнүндө дос тааныштарыңызга айтып бериңиз. Бул подкастты кайсы платформадан уккан болсоңуз, ошол эле жерден каалаган убакта кайра таап уга аласыз. Бул подкастты жасап чыгаруу үчүн колдоо көрсөткөн Soros Кыргызстан фондуна терең ыраазычылыгымды билдирем. Материалда айтылган ой-пикирлер фонддун көз карашын билдирбесин да кошумчалап кетмекчимин. Азыркы күндө жер жүзүн каптап аткан аты жаман оорулардан сак болуңуз. Урматым менен Киши подкастынын автору мен Элмурат Ашыралиев. Амандашканча саламатта калыңыз.